Бул деген не деген шумдук, ата-эне менен жашаш керек да балдар деген. Биз өткөрдүк балдарды ата-энебизге таштап коюп, ошо Советтер Союзу мезгилде бузулган мезгилде биз өткөрдүк эле ошо күндөрдү. Кайра эле ошол заман келип эле элдин баары талаалап жүрбөйбү? Кичине үй салса, аны сиздер сүрүп салсаңыздар. Мамлекет тарабынан анда эмне деген жардам керек биздин балдарга? Кандай жардам бересиздер анда? Ушу бир 4 сотук жердин документини бүтүрүп бере албасаңыздар, анда бизге кандай жардам керек? Негизи Кыргызстанда ар бир гражданга 4 сотиктен участок бергенге мамлекет милдеттүү. Аны элдер караган жок. Мейли мамлекетке жардам кылайлычы деп, алар өздөрүнүн эмгеги менен талаалап жүрүп, башка мамлекеттин кыйынчылыгын көрүп жүрүп таап келген акчасына 4 сотик участок алып атат болгону. Ошол 4 сотик участок колдоруна тийбей талаалап жүрөт. Мен неберем атам каякта жүрөт, ушу жерге өткөндө биз ушу жерден өтүп калдык. Мен бир нерсени айтышка мажбур болдум. 4 жашар балама мен ушу жерди алганда көрсөткөн экенмин, атасын кош алып келип, мына жерден участок алдым деген. Бир 2 ай мурда могу жерден өтүп баратсак, айтып атат. Тайне ушу жерден участок алдык деп үй салабыз. Атам каякта? Үй салам деп эди беле. Кана үй салганы? Биз чогуу жашайбызбы? Качан келет? Мен жүрөгүм эзилип кетип атат ушу сөздү укканда. Мага окшогон, мен небереме окшогон мамлекетте канча балдар жүрөт, ата-энесинин көзүнү көрбөй. Тайне менен чоң эненин колунда өсүп атат, эне менен тайтанын колунда өсүп атат. Эмне үчүн ал закон ал адам үчүн иштебейт, жалгыз бир адам үчүн эмне үчүн иштебейт? Эл эмне кылыш керек, айтыңыздарчы, кандай кылайлык, эмне кылайлык? Айтыңыздарчы, биз жол таппай калдык. Садыр Нуркожоев, Камчыбек Кыдыршаевич, биз айлабыз кеткенден Кыргыз эли акыркы түпүккө барып калганда сиздерге кайрылышка мажбур болуп атабыз. Мен эне катары чыкканга мажбур болдум, азыр жаштарды көрүп туруп. Мен энемин, балдарым талаалап жүрөт, ушу жерди алып алыпчы. 2 баласы менин колумда. Балдары эне ата деп ыйлаганда мен өзүмдү кайсы жерге коерумду билбей атамын. Себеби ушул жерде 10 жылда иштеп, участокты алып алышып, эми үй салабыз деп талаалап жүрүшөт. Бирок бул участок биздин колубузга тийбей атат. Себеби ушул Кулмурзаев деген эме бизден акчаны толтура кылып алдык, кекиртегине тойгонго чейин эми келип туруп ушул жерди мамлекетке өткөрүп берип атат деген сөз угуп атабыз. Бул эмне деген шумдук? Ушунча эл жалдыра, ушунча эл ушул 4 сотик жер. Орустар айтмакчы, несчастный 4 сотик жерге ээ боло албай ушинтип талаалап жүрүшөт. Балдарыбыз качан келип ушул жерге жашайт? Ушу балдарыбыз жашасынчы деп ушул аракет кылып атабыз биз дагычы. Биз 60ка чыгып калдык, биз жашарыбыз жашадык, иштегенибизди иштедик булга чейин. Нуркожоев келгенге чейин канча бир жылдардан бери биз кыйналып жүрдүк. Эми балдарыбыз кыйналбайт, эми Кудайга шүгүр Кыргызстан жакшы болот деген сайын артка кетип атабызбы? А мынчалык эстеп, балдарыбыз каяка барат, келечек каяка барат? Биз ушул жерди алып, балдарды алып келип, ушу Кыргыз элинде жашатайлы, Кыргыздын санын көбөйтөйлү деп жүрөбүз. 7 миллион элден азыркы күндө Кыргызстанда жашаса 3 миллион эл жашап атат. Калганы каякта? Аны бардыгыңыздар билесиздер. Талаалап жүрүшөт бардыгы. Анан бир Кулмурзаев деген адамдын айынан 400 адам участогун ала албай жүргөн кандай деген шумдук? Эмнеге ал кишиге закон иштебейт? Жазбаган жерибиз, барбаган жерибиз калган жок. Бардык жака жаздык. Бардык жака жазып, жоогуну күтүп эле атабыз. Закон боюнча иштейли, закон боюнча кетейли деп жоопту күтүп эле атабыз биз. Эч кандай жооп жок. Келген эле келип туруп, мына үйүңдү түртүп саламын. Балдар 10 жылдап, 20 жылдап тишинин кирини сооруп, башка мамлекетте тапкан акчасына качан чечилет бул жерди немеси чечими? Айттыңыздар, жол салгыла, свет койгула, суу киргизип, бардыгы киргизилген бул жерге. Бардыгы даяр. Эмне десеңиз бар, инфраструктура даярдалган. Мектеп, школго жер бөлүнгөн. Эч кандай бизде Кулмурзаевден башка чыр жок. Эмне үчүн ушул нерсе чечилбейт? Чечилиш керек да ушул күнгө чейин. 5 жыл, 6 жылдан бери салпактап жүрүшөт. Алды 10 жыл, 15 жылдан бери жүрүшөт. Кулмурзаевга чечим чыгарып, Кулмурзаевди колго алып бизге ошол жерди чечип бериңиздер. Биз сиздерден суранабыз.